ошентип окууну аяктап Партиялык ишмер, Баткен райкеңешинин бир нече жолку депутаты, эмгектин ардыгери, элге билим берүүнүн отличниги, Баткен райкомунун орун басары, райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы, Баткен шаарынын ардактуу атуулу, бир нече мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Мындай наамдары өтө эле көп. Раат Абдиеванын балалыгы согуштук мезгилге туш келген. Атасы согуштан кайтпай, эки бир тууганы да оорудан кайтыш болгон. Апасы менен жалгыз калган Раат Абдиева чыканактай илбереңки экенине карабай эгин талаасынан машак терип, буудай жанчып, баяу балалыгын өткөргөн. Жалгыз бой эне кара жумушта жалгыз кызым кыйналат, билим алсын, жашоосунда сынбасын деп, билимдүү, идиректүү жетилишине кызыктар болгон. ушу билимдүү болсун, ушу жалгыз кызым өсүп өнсүн, өзүн өзү баккан тейлеген адамдардан болсун. Азыр эми мисалы 10 классты бүткөндөн кийин эле колхоз талаасына айдап жиберсө, ары кичинекей кыз анан бешиктери жоголуп кетет да. Оштогу облустук кыздардын жатак мектебин аяктап, Фрунзеден кыздардын педагогикалык институтунан жогорку билим алган. Апасынын үмүтүн актап, Абдиева согуштан кийинки оор жылдарда кыйынчылыктарды жеңип, билимге умтулган. Элеттеги кыз келиндерге кам көрүп, билимдүү болуусуна шарт жараткан, өкмөттүн атайын колдоо саясаты жүргөн. Кыргыз кыздарын окутуп билимдүү кылуу негизги максат эле. Себеби айыл кыштактарда окуган кыздар жок. 10 классты аяктагандан кийин кыздар колхоз совхозго жардам беребиз деп иштеп эле калып кала берген да. Анан ошо кыздарды билим алганга шыктандырып, кызыктырып, жакшы шарт түзүп, жатакана, тамак аш, кийим-кечек менен толук камсыз кылган. Эмеге келгенибизде институтта кийим-кечек берген жок, тамак менен жатакана. Сүйлөшкөн жигитине баш кошуп Баткенге келин болуп келген. Райондогу жогорку билимдүү жана билим берүүнүн саясий, партиялык иштердеги кыз келиндердин сап башында турган. Аракетчилдигинен дароо эле мектеп директоруна дайындалып, окууга тартылбай калган балдар, алыскы Зардалдан келбей калгандар маселесин чечип, билимге талапты катуу коюп аракеттенген. Зардалдын балдары жолго чыгып даяр болуп туруп атышты. Ошонун барып мугалимдер менен ошо транспорттун жетекчилери менен бирдикте балдарды алып түшүп, где-то 5-10 сентябрда окууну эми 100% болбосо дагы 80-90% окуттук да. А мурдагы жылдары балдар 15 сентябрь, 20 сентябрга чейин келбейт экен. Ошо өздөрү каалаган мезгилде ата-энеси улоо тапса алып келет экен. Улоо таппаса анан ошол жакта жүрө беришет экен. Ого катуу талап коюлган эмес экен да. Анын жашоосу жана эмгеги Баткен тарыхындагы өзгөчө барак. Билим берүү тармагында гана эмес, партиялык жана аткаруу бийлигинде да үлгү көрсөткөн. Бул сапаты аймактагы белгилүү коомдук ишмерге айланышына түрткү болуп, эл арасында кадыр барк алган. Элге билим берүү, саламатты сактоо, ооруканаларды, ошо кадрлар менен толуктоо маселеси, алардын иш сапаттарын текшерүү, кароо маселеси үстүндө иштеп жүрдүм. Райондук больницанын курулушу башталган экен. Ал бир нече жылда, 5 жылдан ашык убакыт өзүнө ичине алып, анан ушу катуу көзөмөлдөө акча каражатын бөлүү маселелерин чечкенден кийин анан иш ылдам жүрдү да. Ылдам жүрүп, ошол райондук оорукананын курулушу бүттү. Бужум айылында орто мектеп курулду, көп этаждуу. Раат Абдиеванын эң чоң ийгиликтеринин бири кайсыл мекемеге барбасын, жамаатка жаңы ыкмаларды үйрөтүп, адилеттүү, эмгекчил жана жоопкерчиликтүү инсан катары таанылып, коомдун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө көмөк көрсөткөн. Мунун баары өз милдетине жоопкерчилик менен жасаган мамиледен эле. Кайсы гана иш болбосун, ошол ишти аягына чыгарып, анын кыйынчылыгына чыдап иштеш керек. Бул кыйын экен, бул ишти аткарууга мүмкүн эмес деп таштап коюуга болбойт. Жогорку билимдүү жолдошу ар тараптан колдоп, балдарын билимдүү, тарбиялуу жетилишине кам көргөн. Жеткинчектердин жакшы билим алуусу негизги приоритет катары санаган. Анын үй бүлөсү билимге умтулуу,
эмгекчилдик жана жоопкерчиликти өзүнүн турмуштук принциптери катары карманат. Бул үй бүлө Баткендеги жаштар үчүн үлгү болуп, билимдин жана аракеттин баалуулугун көрсөтүп келет. Райондук элге билим берүү бөлүмүн жетектеп жүргөн мезгилимде балдарым, кыздарым өтө жаш эле. 2 кыз, 3 уулум бар эле. Ошентип алардын сабактарын даярдаганга, аларга терең көңүл бөлүп жетектегенге да кээде убактым жетпей калат эле. Ошого байланыштуу жолдошум Алдашев Садык, ал да педагог, жогорку билимдүү тарыхчы, балдарына өтө мээримдүү жакшы мамиле кылып, алардын түшүнбөгөн суроолоруна өз убагында жоопту берип, тамактарын, кийим кечелерин дагы кошо карашат эле. Ошонун жардамы менен мен кеңири эч нерсени ойлонбостон командировкаларга барып, иштеримди аяктап келет элем. Раат Абдиеванын өмүрү жана эмгеги Баткен облусунун билим берүү тармагына, жалпы эле коомго терең из калтырды. Анын аркасында миңдеген балдар окуп, келечекке чоң кадамдарды ташташты. Анын аты жана иштери өлкөнүн турмушундагы маанилүү мурас болуп кала берет.